Салам кичинекей угарман. Бүгүнкү жомогубуздун аты койдун кийимин кийген карышкыр. Чоң кой сарайдын жанындагы токойдун ичинде бир ач карышкыр жашаптыр. Ал карышкыр дайыма кой сарайдагы койлорду, козуларды жегиси келчү экен. Бирок ал сарайды 4 чоң ит кайтарганын көрүп, карышкыр алардан коркуп такыр бара албаптыр. Ач карышкыр күнүгө токойдун четине келип, кой сарайдагы кой козуларды көрүп, эртең мененки тамакка бир жумшак козу, түшкү тамакка бир даамдуу кой, анан кечки тамакка бир чоң кочкор жесем сонун болбойт беле, деп кызыл тилин чыгарып, шилекейин агызып кыялдана берчү. Булар күнүгө жашыл чөп жеп, аябай чоңойду, эттүү, майлуу болдуго, деп үшкүрүнүп да алчу. Бирок кой сарайды караган акылдуу иттердин бирөө түн киргенде сөзсүз уктабай сарайды айланып кой козуларды кайтарып чыкчу экен. Эгерде ошол иттердин бирөө эле карышкырдын жытын сезип калса, аябай катуу үрүп, чабан ойгонуп, мылтыгын алып келгиче сарайды дагы жакшыраак кайтарып, карышкырды кубалап салганга аракет кылчу. Чуркап келген чабан мылтыгын асманга атып, менин кой козуларыма тийбегин, бар токойго кет деп катуу кыйкырганда, карышкыр коркуп токойдун алыс жагына качып кетчү экен. Карышкыр токойго качып бара жатканда, дагы бир жолу сарайдын жанына келсең, сага бирди көргөзөм, деген чабандын үнү угулуп-угулбай кала берчү. Ошентип, же кой, же козу жей албай, токойдон жакшы тамак таппай, баягы карышкыр күндөн күнгө ачка болуп, арыктап, жүдөп кетет. Карышкыр сарайдагы койлорго кантип жетип, кантип курсагымды тойгузам деп жүргөн күндөрдүн биринде чабан койлордун жүнүн кыркып жатканын көрүп калат. Бардык кой козулардын жүндөрүн кыркып, каптарга салып жатып, акылдуу иттерим, мен бул койлордун жүндөрүн базарга барып сатып келейин. Койлорго жем, силерге даамдуу сөөктөрдөн алып келейин. Силер болсо короону жакшылап карап, кайтарып, баягы ач карышкыр келсе, катуу үрүп, төртөөлөп кууп жетип калсаңар, кайра келбегидей кылып тиштегилеп салгыла дейт. Ал убакта карышкыр дагы токойдун четинен короону карап, чабан унаасын айдап кетип калгыча күтүп турду. Чабан үйдөн алыстап бара жатканда, унаасы кичинекей дөңдөн секиргенде бир кап жүн жолго түшүп калат. Бирок чабан аны көрбөй эле шаарга кетип калат. Аны көргөн ач карышкырда бир пикир жаралат. Дароо жүн салынган капка чуркап барып, анын ичиндеги койдун жүндөрүн алып чыгып, башынан куйругуна чейин койдун жүнүнө уронуп алат. Алыстан карасаң, дагы эле койго окшошуп калат. Мындай нерсени ойлоп тапканына өзү кубанып, үнүн маараган койлорго окшотуп, мен өзүмдү короомдон адашып калдым, араңарга кошуп алгылачы деп айтканга даярданып, койлордун жанына жакындай баштайт. Койлорго жакындап калганда, 4 кароолчу ит аны көрүп, дароо чуркап келишет. Карышкыр аларга: «Ма, мен өзүмдүн короомдон адашып калдым. Силердин койлорго кошуп койгулачы» деп айтат. Кароолчу иттер карышкырга ишенип, анын койлордун жанына өткөрүп жиберишет. Чөп жеп оттоп жүргөн койлор дагы жүн жамынган карышкырды кой деп эсептеп, араларына кошуп алышат. Ошентип, кароолчу иттерден алыс койлордун арасына жашынып калуу карышкырдын каалаганы эле. Бир кара кой карышкырдын жанына келип: «Салам, жаңы келген кой, сен ачкасыңбы?» деп сурайт. «Ооба, мен аябай ачкамын. Көп күндөн бери тамак жей элекмин» деп койго окшоп маарап коет карышкыр. «Андай болсо, кел биздин жаныбызга. Биз жеп жаткан даамдуу чөптөн жесең болот» деп кара кой аны карышкыр экенин билбей жанына чакырат. Ары жактан бир кичинекей козу келип, тетиги токойдо ач, жаман карышкыр бар. Бирок биздин кароолчу иттер карышкырды короого жолотпойт деп сүйүнүп айтат. Карышкыр болсо ичинен кубанып, кой козулар дагы менин карышкыр экенимди билбептир дейт. Бирок ошол кичинекей козу карышкырдан башка жыт келип жатканын сезип, апасын карап: Апа, жаңы келген кой башкача жыттанып жатат» деп маарайт. «Козум, жаңы келген кой адашып жүрүп, көп жол басып, алыстан келгендиктен ошондой жыттанып жатат го» деп жооп берет. Козу кайра апасына кайрылып: Апа, карачы, жаңы келген койдун курч тырмактары дагы бар экен» деп маарайт. Анан биздикине окшошпогон чоң тиштери дагы көрүнүп турат дейт. Чоң тиши бар экен деген сөздү укканда
Тегеректеги койгоздун баары катуу маарап башташат. Муну уккан 4 кароолчу ит бат эле алардын жанына чуркап келе калышат. Карышкыр аябай коркуп кетип, үстүндөгү койдун жүнү дагы түшүп калат. Карышкыр буту-бутуна тийбей токойду көздөй качып жөнөйт. Кароолчу күчүктөр дагы карышкырга жетип жетпей, артынан арсылдап үрүп, токойдун ичине чейин кубалап барышат. Бир топ убакыттан кийин кароолчу иттер кубалаганын токтотуп, кайра сарайды көздөй чуркап кетишет. Карышкыр болсо токойдогу уясына жеткиче катуу чуркап, уясына жетип, жашынса дагы жүрөгү катуу согуп, иттер кубалап келе жаткандай сезилет. Ушул окуядан кийин карышкыр такыр сарайга жолугус болуптур. Ал эми кароолчу иттер менен койгозулар чоочун бирөө жакындап келсе, көңүл буруп, жакшылап карап, койдун кийимин кийген жырткычтардан сак болууну үйрөнүшүптүр. Бүгүнкү жомогубуздун дагы аягына келдик. Баарын тынч отуруп укканыңа чоң рахмат. Кийинки жомоктон кайра жолукканча жакшы тур кичинекей бөбөк.